Арыбаңыздар, баарыбызга маалым болгондой 5 март Ак калпак күнү деп белгиленип келет. Жайкысын ысыктан, кышкысын сууктан сактаган уникалдуу баш кийимибиз Ак калпак жөнүндө шаар тургундары канчалык деңгээлде маалыматы бар экен, чогуу байкап көрөлү. Эмне үчүн калпак деп аталып калган билесизби? Эмне үчүн калпак деп аталып калганын мен билбейм. Түшүнүүм жок болот. Биздин кыргыздын наамын көтөргөн ушу ак калпак. Саламатсызбы? Кыргыздар жаш курагына жараша кандай калпактарды кийишкен? Маалыматыңыз барбы? Эми кыргыздын жашоо турмушунда, дүйнө таанымында деген калпактын орду эбегейсиз чоң орунда турган. Маселен, кыргыз башын сыйлап, анан башына ушундай актыкты жамынып жүргөн катарында кийип жүрүшкөн калпак. Жалпы, ал эми калпактын жаш өзгөчөлүгүнө жараша болсо, атайын тестери балдар үчүн, жаш балдар үчүн умаянен оюусу салынган туюк калпактарды кийгизген. Андан кийин жана бозулан балдарга кызылдан кыйбылап, көктөн кыйбылап кийгизген. Анан кийин токтоо болуп калган, орто жашап, аксакал болуп калгандарына кара кыйбы менен оюуну да кошого жараша. Маселен, жигиттин оюусунун түрлөп оюунун 100дөн ашык түрү бар экен, ошол оюуларды салган. Ал эми аксакалдарыбызга мартабалуу, элдин төбөсү болуп калган кишилерге бизде бакай калпак деп өзүнчө бааланган бакай калпактарды кийишкен. Эми жаштар болсо акты кийиш керек. Улгайып калган кишилер кара эмес, чекеси кара эмес кара. Орто жашагандар көгүш калпак кийиш керек. Биздин убакка кара жээк болуш керек, оймосу менен болуш керек. Жаштарга болсо азыр калпактын түрү көбөйүп кетти да. Мурункудай калпактар. Мурун бир эле типче болчу калпак. Эки жагы тилик болгон, кычан кийген калпактар. Азыр болсо түрү көп да ошо. Кери жаш курагына жараша кийишкен, например, кичинекей балдар башка, потом үйлөнгөн балдар башка, анан үйлөнгөндөн кийин башка экенин билем, бирок эмне кандай калпак кийгенин билбейт экенмин. Эмне себептен кыргыз уулу дайыма калпак кийип жүрүш керек деп ойлойсуз? Кыргыз болгондон кийин кийип чыгыш керек да. Башка өлкөнүн өзбек калкы деле, тажик калкы деле дайыма топуларын кийип жүрөт көчөгө чыкканда. А биз ошон үчүн кыргызбыз да, кыргыз болгондон кийин калпагыбызды кийиш керек. Өзүңүздөргө болгондой шаар тургундарынан ар түрдүү жоопторду ала алдык. Ал эми менин колумда турган калпакты жаш курагына жараша чечмелей кетсек, тарыхчылардын айтымында кыюусу кара, айланасы туюк жана төбөсү жапыс калпактарды жалпы кыргыз эр азаматтары кийишкен. Келе жаткан Ак калпак майрамыңыздар менен Замана студиясы менен бирге болуңуздар.